Assalamu alaikum, Машина Кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 21 март 2021 жыл, апта күнгө жекшемби, биз Ош шаарындагы Жапалабына базарынан адаттагыдай эле өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү баштайбыз. Алгач ушул жалпыңыздарды Ноорuz майрамы менен куттуктап кетейин. Өлкөбүздө тынчтык, аманчылык болсун. Ийгиликтер коштосун, жана жакшылыктар эле болуп жүрө берсин. Мына байкаганыңыздардай, бул видеобуз жол четинде унааларды камтыйт. Эки тараптан тең айрым-айрым унааларга токтоло кетем, жолдун четинде турган. Биринчи Тикодон башлай берели анда. 1994 жылы чыгарылган 45 000 сом. Коробка механика. Эсим байланыш номери 222 13 96 88. Айрымдарына деген басы такталган унааларга токтолобуз. Себеби көпчүлүгүндө маалымат кагазында, эгер маалымат кагазы болсо дагы баалары жазылбайт. Бул Nexia-да да баасы жазылып турат, ушуну көрсөтөйүн. Nexia 1 2003, объему 1.5, 110 000 сом. Комплектациясын көрө албайм, тура түшүнүп коюңуздар. Эртең менен аябай катуу жаан жаап, ушундай жолдордо баткак болуп калды. Айтмакчы, аба ырайы дагы ушул азыр күн мынандай бүркөлүп турат, бирок жаан токтоп калды. 13-12 градус жылууну көрсөтмөкчү бүгүн. Муссонда көрсөтүп коеюн, себеби муссон аябай акыркы күндөрү көп сурагандар болуп атат. 1993, объему 2.5, мына эсим байланыш номери. Паузага да басып, шашылбай жакшы терип алсаңар дагы болот. Opel'ди канча деп атасыздар? 80 бе? Так, седан экен, 1990, объему 1.8, 80 000 сом. Люк бар экен. Эсим байланыш номери 777 38 100. Мына кардарларда келип азыр көрүп атышат мынаны. Карап. Бул жакта мынакей баалары жада келсе мынанда коюп коюшкан, маалымат кагазы дагы жок. Эми ким билет, арасынан жөн деле унаны коюп, уна базарынын ичине кирип кеткендер да болушу мүмкүн. Сатууга коюлбаган эле. Matiz 2, Өзбекстан. Эки миң алты, 157 000 сом. Электропакетти көрүп атам. Гидравлика өзү максималда, гидравлика жана кондиционер дагы болот. Мына кадырман көрүүчүлөр, мен эми жолдун карама каршы жагына өттүм, бетине. Бул жакта кичине көбүрөөк унаалар токтолуп турат. Жана ошол башы такталган унааларды көрсөтө берейли. Matiz 3, Корея. 2006, коробка механика, 230 000 сом. Так, кожаный чехолдор кадалган экен. Коопсуздук жазык айдоочуда бар, электро күзгү, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер, 3 партроник датчиги, дөңгөлөктөрү деле жакшы, протекторлору жакшы абалда, жайк экен. Жана ушунун жанында Honda Odyssey 1 1996, объему 2.3, 180 000 сом. Matiz 2 2003 Koreya болуш керек. Адашпасам 150 000 сом.
Корея болса комплектация жақсы эле болот. Ошол электропакет, кондиционер, гидравлика бар болот. Volkswagen Passat B3 универсал 1993, объему 2, мына есім байланыш номери. Люк бар, мынандай багажник коюлган там үстүндө. Дөңгөлөктөрү да мындай коюлган дистерде экен. Мына салону. Баасы канча болуп атат? 150 миң кеми бар дейт. Deo Nubira 2. Миң, объему 1.6, коробка механика. 110 миң сом кеми бар. Matiz 2. Корея окшойт, а? Корея, 2000 жылы чыгарылган. Есим байланыш номери 566 08 90. 150 миң, а? 150 миң сом болуптур. Пробеги 363 миң 137 километр. Электропакет, кондиционер, гидравлика бар экен. Бул жакта тоже балар жазылган эмес. Nexia 1-ге кайрылалы. Корея 1994, объему 1.5, 90 миң сом. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта 1988, объему 2.3, коробка автомат белгисин белгилеп коюлган экен. Бирок өзү механика эле. Басы 100 миң сом. Люк бар. Шунун жанында Matiz 1. Корея? Корея. Корея. 1998, коробка механика. Басы канча болуп атат? 100 кеми бар. 100 миң кеми бар дейт. Салону. Жана ушунун жанында Matiz 2 Өзбекстан. Бул канча болуп атат? 150. 2012. Жөнөкөй эле комплектация, эң жөнөкөй эле. Жылы жаңырактарда жөнөкөй эле болуп чыгат өз заводдон. Анан кимдир бирөөлөр эми атайын ошо эшиктердин обшивкаларын алмаштырып, же эшиктердин өзүн алмаштырып ушул электропакет, гидравлика, ушу дагы кондиционер дагы койсо болот өзү негизи. Так, ушунун жанында кондиционер барбы? Анда коюлган экен да. Корея экен, а? Корея 2001, 150 миң сом. Карап турсак. ВАЗ-2111 2001, объему 1.5, 80 миң сом. Универсал болуп калат бул. Карбюратор элеби? Карбюратор экен. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы да айта кете берейин, жол четинде көбүнчөсү бюджеттүү унаалар эле турат. Мо Nexia кайрылалы 1997, объему 1.5, 100 миң сом. Корея экен, а? Корея? Корея экен ова. Комплектация жакшы болот Кореяда деле. Электропакет, гидравлика, кондиционер. Булар базовый комплектация деле болот. ВАЗ-2107 1992, 65 миң сом. Алмашуу жолдору бар экен.
Уналар көп эле чыккан. Адаттагыдай эле ушундай катарлар толуп турат. Ким билет, арасынан дагы арзаныраак да уналар да чыгып калышы мүмкүн. Эми мен ошол басын тактаган уналарга эле сиздерге көрсөтүп кетип атам. Могу Mercedes-Benz E-класска кайрылалы. 124 кузов, универсал, люк бар, 1991, объему 2, коробка механика. 140 000 сом. Телефон байланыш номери 790 33 11. Так. Айдоочуда коопсуздук жазыгы турат. Ролу адашып бассам алмашылган эмес бекен. 91-лерде болбош керек коопсуздук жазыгы. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, блокировкалар менен, эшиктерди фар омывательдер. Жакшы эле бирок комплектациясы. ВАЗ-2106. 1987. 1.5 mi? 1.5 кен объему. 120 000 сом, а? Өзүңүздүкү? Onu idealle, şu 4 yıldan beri binler. Көп жылдан бери бир кол минилген уна экен. Atlarda şu zavoddan çıkkan boyunca. Кыргызстанда эле жүргөнбү же Россиядан алып келдиңиз? Местный машина. Жакшы эле, таза эле, өзүнүн жылына жакшы эле сакталган. Ушунун жанында Тико турат. Көрсөтөлү ушундагы. 1995 000 сом. Kemi var. Жылы дагы баасы да окшош экен, а? Жакшы. Кеми бар дейт. Ушундай машиналарды жаллабатта 100 вазым бар. Vaz деп койдум, баягы илгерки немен. 100 иштетем. Сөгү таза машина алам, жасайм. Биягынан келип, артынан чыгып жасап алып чыгам, чтобы кайра мага деме болот. Кайрылуучулар болсо, суруу неме кылганда болсо, şu telefonga кайрылып. Макул. Ала берсе. Кыскача ушул угуп алдыңыздар маалыматты. Себеби убакыт өтө тар. Көпчүлүк машиналарды тартышыбыз керек. Ошого байланыштуу бат-бат тартаңа туура келип атат. Мо Honda Jazz'ды көрсөтө кетейин. 2002, объему 1.3, коробка механика. Баасы канча болуп атат? 450 000, а? Туманиктер бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул алгачкы видеобуздагы жыйынтыктай берели. Лайк баса электер, басып койгонду сөзсүз унутпагыла. Буну менен сиздер биздин каналыбызды колдоп кубаттаган болосуздар. Жана зерикпеген көрүүчүлөрүбүз комментарийде калтырып коюңуздар. Эч жок дегенде сөзүңүздөр жок болсо, ошол кайсы шаарда көрүп атканыңыздарды эле жазып койсоңуздар болот.